Ушу тергөөнүн кылган иштери да ушул бурмалап. 2017 жылы иштетип жаткан дүкөнүн алдыртып жиберген Бурул Кадырова бүгүн ыйламсырап биздин редакцияга чындык издеп кайрылып жатат. Анын айтымында 2017 жылы күркөсүн мына ушул жерге товары менен алып келип таштап кетишкен. Ошол жылдан бери ушул жерде турган, бирок мындан 3 күн мурда дал ошол күркөсүн дагы белгисиз жарандар тарабынан уурдатып жибергенин айтып жатат. Арыздануучунун айтымында мындан бир нече жыл мурун Ош шаарындагы автоунаа тетиктери сатылган Кудайберген базарында дүкөн иштетип, тирикчилик өткөрүп келген. Кийин дүкөн турган аймакты Калдаркан Төрөбаева аттуу жаран сатып алып, жерди бошотууну талап кылган. Ага макул болуп, анын артында турган дүкөндүн алдына жылдырып, тирикчилигин уланткан. Бирок Төрөбаева ал жерден да эч кандай кабар бербей туруп, алдырып салганын айтууда. Мен Мухтарга дайындап койдум. Эже унчукпаң, мен сизге места беремин. Бул камооңузду сатып бериң. Анан ишинде товарларды алың деди. Ана мен ишимде товар дем албайм, камок дем жылдырбайм. Сен күнөөлүсүң, мен сени уурулук менен карматып соттотомун. Кандай акың бар менин камоомду тийгенге сенин? Мен аны эки уйдун баласы менен сатып, ата-энеме жалдырап жүрүп, зорго алган камок болчу илгеричи. Ичинде товары менен коркпостон ошол Калдаркан баягы эмеге эвакуаторго салып, жүктөп алып келип ушул жерге былчытып алып келип койгондо үстү ачылып калган. Бар жогу шагырап бөлүнүп калыптыр. Арыздануучу жалгыз бой эне, уулу экинчи топтогу майып, ал эми кызы да жакында оорулуу болуп калганын айтып жатат. Алар дүкөн иштетип, тапкан каражатка тирикчилик өткөрүп келишкен. Бирок жогоруда аты аталып жаткан Калдаркан Төрөбаевага алданып калдык дейт. Бул боюнча бир нече жолу Ички иштер министрлигине, прокуратурага чейин кайрылып, бирок аягына чыкпай иш кыскарып кеткен экен. Ошентип бир нече жыл мурда азык-түлүгү менен жылдырып, айрым жерлери жарактан чыккан дүкөнү да белгисиз жарандар тарабынан уурдалып кетиптир. Эми зыянга учураган каражаттан да, дүкөндөн да ажыраган эне көзүнө жаш алып, өлкө башчы Садыр Жапаров УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылууда. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаров жана Ташиев Камчыбек Кыдыршаевтар ички иштер министрлерине өтө зарылдык муктаж менен кайрылам. Ушул менин камоомду кайрадан терең изилдеп, карап, статьяларды бузгандык үчүн жазасын берип, менин камоомду өзүмдөй кылдырып, өндүрүп беришиңиздерди мен суранам. Ал эми дүкөндүн турган жеринен ташып кетишкенин көргөн күбөлөр да бар экен. Алар мындан 2-3 күн мурун кечки саат 17:00 чамасында белгисиз бир нече жаран жүк ташуучу унаа менен дүкөндү жүктөп кетишкендигин айтып беришти. Ал кечки ана фурузин арткасын алып өткөн көргөнбүз. Көбөл балтарды бар, ошол көргөнмүн. Кимдер алып кетти? Канча алып кетти? 3 бала жүктөгөн көргөнмүн. 3 бала жүктөгөн көргөнсүз. Кандай унаага жүктөп кетишти? Ак КамАЗ. КамАЗ. Кайсы күнү саат канчаларда? 3 күн мурун. Канчаларда? Кечки мал. Кечки мал примерно саат канчаларда? Саат 5-те болуш керек. Маалымат тактоо үчүн Бурул Кадырова иштетип келген дүкөндүн айланасындагы ишкерлерге да кайрылып көрдүк. Алар бул убакка чейин Бурул Кадырова кабылган окуяны ырастап жатышат. Бул эженин камогуна анан биздин жакка суранды эле, мен жакка коюп турдук эле. Анан бу жерден алып, ошо бурчка алып кеткен, ошодон кийин уже билбейбиз каяка жок болуп кеткен. Ичинде бүт баары товарлары менен турган эле. Арыздануучунун берген маалыматынын негизинде Ош шаарынын ички иштер башкармалыгына да кайрылып көрдүк. Учурда арыздануучу кайрадан даттануу билдирип жатканын, анын алкагында маалыматтар аныкталса толук маалымат беришерин гана билдиришти. Манас-Ата кичи шаарчасында кандайдыр бир жер, бир орунда анын камогу тургандыгы боюнча, ал жердеги камок дүкөнчө кандайдыр бир белгисиз себептерден жок болуп кеткендиги боюнча маалымат айтып келди. Бул боюнча азыркы күндө биздин атайын топ тергеп барып, азыр териштирип жатат. Ал териштиргенден кийин мен силерге толугураак маалымат берейин. Азыркы эже бул жакта азыр арыз жазыңыз деп азыр айтып жатат. Азыр бул жерде атайын консультациялар берип жатат. Учурда арыздануучу кайрадан тийиштүү кызматкерлерге кайрылып жатат. Мындан улам тергөө иштери азырынча жүргүзүлө элек. Буга байланыштуу бул жагдай кимдин тарабына чечилет, азырынча белгисиз бойдон калууда. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Ош шаары.